Казакстан президенти Орусия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы менен жолугушту. Михаил Мишустин Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешке жана Digital Алматы 2025 санриптик форумуна катышат. Тараптар Казакстан Орусия стратегиялык өнүктүштүгүнүн өнүктүрүү келечегин талкуулашты. Анын ичинде Евразия экономикалык биримдигинин алкагында мамилелерди активдештирүүгө басым жасашты. Касым-Жомарт Токаев былтыр 7 айында Владимир Путиндин Астанага жасаган мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Михаил Мишустин алдыга коюлган милдеттерди ишке ашырууга даярдыгын ырастап, эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыктары тууралуу айтып берди. Ошондой эле мамлекет башчысы Орусия президентинин Москвадагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган майрамдык иш-чарага чакыруусун кабыл алды. В ходе визита Владимир Путиндин Казакстанга болгон сапары жүрүшүндө Уфада аймактар аралык форум ийгиликтүү өттү. Бул жылы биз Казакстандын аймагында, башкача айтканда Орал шаарында кезектеги форумду уюштурууну пландап жатабыз. Бул кызматташуу форматы жемиштүү болот деп ойлойм. Формат работы нам нужно безусловно продолжать, он очень полезен. Форум регионов для нас очень важен. Биз үчүн региондор аралык форумдун мааниси чоң. Орусиянын региондору Казакстандын көптөгөн аймактары менен төздөн-төз байланышта. Өзүңүз белгилегендей, бул формат чоң мааниге ээ. Биз анын натыйжалуулугун жогорулатууга максималдуу колдоо көрсөтөбүз. Казакстан Орусия Федерациясынын коңшусу жана союздашы. Биздин мамилелер достукка жана өз ара урматтоого негизделген. Взаимного уважения.